Barchaga salom dostlar, sizlar men sport жаңалыктары. Kim ol сонша Головкин Канело тууралуу оюн ашык айтты. Казакстандык боксчу Геннадий Головкин мексикалык Саул Алаверске дөрек жооп берди. Буган дейин Канело өз сухбаттарында Головкиндин карьерасын аяктаймын деген болатын. Алдагы кездесүү жекпе-жектин үлкен жеке басты маселе экенин айтты. Оган бул жеке маселе чыгар. Онун ордуна сөйлөө дурус болмас. Мен муну калай көрөмүн? Дазындагы соңгы жекпе-жек келисим шарт боюнча соңгы жекпе-жек көп убакыт өттү. Энди міне 4 жылдан кийин ол нокаутка түсүрөмүн, карьерасын аяктаймын деп айтып жүр. Ол менин карьерамды калай аяктайды? Менин карьерамды бастайтын немесе аяктайтын ол ким энди? Міне ол оозун осулай көтөрмелеп отур. Ол булай айтатын жаста эмес. Ондай жагдайда да эмес. Эгер бул жекпе-жек маселе болса, кездесүү бирден болар эди. Ал казыр көп убакыт өттү. Онда айтып жаткан дурус эмес, деди Головкин. Головкин онун тарапынан сизди нокаутка түсүрөмүн деген түрлүү маалиметтерди курметсиздик деп санаймызбы деген суракка да жооп берип өттү. Онун сөздөрүнө санаспаймын. Көптөн бери онун айткандарына ман бермейтин болгамын деп жооп берди боксчу Геннадий Головкин. Головкиндин бапкери Канело менен айкас алды. Төрлүккө катысты маалиметти жасады. Геннадий Головкиндин жатыктарынын америкалык бапкер Джонатан Бэнкске берген сухбатында Саул Алаверспен айкастагы казылыкка аландамайтынын айтты. Головкинге экинчи орто салмак канчалыкта оңтайлы. Геннадий нагыз орто салмактын боксчу, бирок супер орто дивизионда жакшы, өтө жакшы. Канело менен 3-чү рет айкаста, бирок сиздин бапкерлериңизбен алгачкы рет кысым созуп жаткан жоксузбу? Эч кандай кысым жок. Бул жай жекпе-жек. Биволон менен айкаста да байкадык. Вегаста торчулар Канелода али сады экен. Бул тууралуу ойламаймын. Сен колунан келетин бакылауун устайсың. Торчулардын бакылауында устай алмайсың, бирок колунан келетин бір гой. Нокаут жеңүүдүн эң жакшы жолу чечим торчуларга катысты болмайды.